Мен ушул сиздердин бүгүн жыйналганыңыздарды, ушул жерге келгениңиздерди мындай бир кабарым жок экен. Себеп таңертең менен кирип кеткенден азыр чыкканга чейин ошол бир залда отурабыз. Ошондой биз азыр айтышты. Ошо кишилер турат чыгып бир рахмат айтып коелу деп гана чыктык. Келгениңиздерге, колдоо көрсөткөндөрүңүздөргө баарына рахмат айтып коелу деп. Анан сөздөр болсо кесиптештер айтса керек. Күрөшүн башталат. Бул чын айтканда күтүлгөн чечим болду. Бийлик Мадумаров көргүсү келбейт жогорку кеңеште. Бүгүн чечим болду. Бирок бир жагынан бул чечим сөзсүз эле эртең камоого алып барат деген чечим эмес. Жоопко тартылыш коюш. Негизги максат ушул кишинин тилин кыскартыш керек. Сүйлөбөсүн, суроо бербесин, микрофонго жакындабасын деген максат болуп атат. Эми кандай болсо да бул жакшылык менен бүтпөйт. Биз тарыхыбызда көп нерсе болгон, ким болгон, каякта азыр, аны баарын билесиң. Бир гана силерге чоң рахмат, ушундай колдоо максат менен келдиңиздер. Буюрса да келечекте көптөгөн иштер болот. Катус редакциясы баягы сунуш боюнча 4 берене боюнча тең кылмыш 4 эмес 2 берене боюнча сунуш берилди. Биринчи берене боюнча биз Адахан Кесенбаевич менен чогуу бир кафеде чай ичкен жерде, табактар чыңдырып аткан жерде тыңшоо жүргүзүп, ошол жерде мамлекеттик төңкөрүш жасаптыр деген сунуш берилгенмиш. Ал жерде комиссия баш тартты, андай жок депчи. Экинчи баягы эле Көкташ айылда Баткенде 275 метр асфальт жол курулган. Ошо мурдагы Тажикстанга караштуу жер болчу эле. Анан биз аны тажиктерден алып, кайра тажиктерге арендага бергендей болду. Анан ошол туура эмес болду деп 2008-жылдагы протоколго шылтоолоп жоопко тартабыз деген аракет болуп атат. Мындай болбош керек. Сөз эркиндиги бир гана жаранга эмес, депутаттарга да таанымал. Эгерде депутаттарды ушундай жол менен жоопко тарта турган болсо, анда эртең жогорку кеңеште бирде киши силерде бирде сөз айта албай калат. Буга чейин каралды эле го. Эми буларга суроо. Каалаган учурда карай берет экен да. Азыр Кадамжай районунун Баткен эли, Баткен районунун 2 район, Иши Ош областынан биз барабыз деп, мүмкүн элдер сиздерге айткандыр, кайрылуу жасап атышат. Эгер азыр жаман чечим чыга турган болсо, Матумаровго каршы биз Бишкекке чейин барабыз деп атышат. Бул жерде айымдар сүйлөп атат. Уже соцсеттерден кеч кол бошогонду көрөсүздөр. Күтүлбөгөн кадамдарга барабыз деп атышат. Эгер ошого барсак, Адахан Кесенбаевич аны тыябы тыйбай, сиз жооп берип коюңузчу бул киши үчүн. Мындай да. Мыйзам чегинен чыкпаш керек. Ошону күтүп атат. Бир адам экинчи адам көзүн көгөртсө, мына формача менен кесиптештерим силерди бир замат карбатып, эртеси күнү ушуну Мадумаров уюштурду деп айтат. Бирөө менен Баткенде урушуп кетсе, Мадумаров уюштурду деп айтат. Жамгыр катуу жааса да. Саратовда бирдеме болсо, Мадумаров күнөөлүү деп айтат. Ошондуктан кайсы кадам болбосо да элдин өзүнүн эрки, бирок абайлап сакташ керек. Болгон ушул. Болду. Сиз канча депутат болот деп ойлойсуз? Сиз негизи күттүңүз беле ушундай жыйынтык? Мен күтүш керек да, адам реалист болуш керек. Мага кесиптештерим келип айтып атпайбы, мени кечиресиз. Билесиздер, бир улуу окуя болгон да. Фельдмаршал Кутузов 1812-жылы Наполеон келгенде өзүнүн пикирин берип, башкы командачы катарында ушундай дегенде аны падыша туура эмес кылдың деп аябай каттуу жемелегенде каттуу бир жазалаган. Кийин Кутузовдун пикири туура болуп чыгып, Наполеонду Парижге чейин кууп барып, жолдо кетип баратканда бир ооруп калды Кутузов. Анан чатырда жатса, падыша келип, Михаил Илларионович, мени кечир дейт да. Десе, ошондо Кутузов мыкты жооп берет. Мен го кечирем. Кудай кечирет, болду экен сени деп. Ошол сыяктуу мен бул кесиптештеримди кечирем. Ошол деп трибунадан айттым. Ошол кесиптештериңиз Кудай кечирет, болду экен деп. Кимдер экенин эл билсин. Эми мындай жашырын добуш берди, бирок биз билебиз да. Жок, аттарын атайсызбы ошо? Астарын аларга басым болду деп айта аласызбы? Ошо жогору жактан басым болду деп. Аларга басым болмок турсун. Кээ бирөөлөрүнө
кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Sizde tuz tapşırma verilgen deysiz ошондо? 100%. 100%. Болбосо алар келип ыйлабайт да мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп А ыйлашпайт. эмнеге алардын атын ата албай жатасыз? Ал Билесиз да болбойт, siz ал кимге туура келбей кошулганын? калат, карындашым. Мен билем. Туура келбей калат. Баарыбыз эле билебиз. Алар да билет. Эл да билет. Азыр Ислам Самат Шүкүр айтып атат. Эл да жакшы билет кимдин ким экенин. Ким эмне болуп аткандыгын. Баарын билесиздер. Ошондуктан мындай кылабыз эми. Эгерде кандайдыр бир жол менен болсо, мен 3 күндөн бери Исхак Разаковдун китебин окуп атам. 61-жылы пленумдагы стенограмманы окуп атам да. Кайран кыргыз 62 жыл өтүптүр. Бир кадам алдына жылбаптырбыз. Ошондо дагы ошол жердекилердин бүтүндөй баары унчукпай турганда бир гана Усьянов деп Тяньшан обкомунун 2-чи катчысы ошол киши гана чыгып туруп аябай каттуу баа берген экен Москвадан келген комиссияга. Бүгүн ошол комиссияга баа берген биздин кесиптештер болду. Гүл Ахматкуловна, прокуратуранын кызматкери, прокуратура кызматынын полковниги, сабаттуу, дасыккан инсан Исхак Саматович Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда белгилүү болуп калган саясатчы. Бизде ошол кээ бир кызматтарда иштеген азаматтар бар арабызда. Эми ал элдин эрки. Конституция боюнча элдин эрки бар. Укугу бар. Ошондой. Аны ким кандай чечим кабыл алат? Мен азыр бул киши мындай каймана Исхак Саматовичке бербеди. Эгерде эл ушундай чечим кабыл алса, бул киши токтотпойбу дегендей кылып. Биз айтып атабыз. Бийликтин бирден бир туткасы эл. Биз колубуздан келгендин баарын жасадык. Аны көрүп атасыздар. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар, ал сиздердин эркиңиздер. Рахмат. Жарайт. Сүйлөштүк. Сиздерге рахмат. Алыстан, жакында, мына мен көрүп атам. Аксыдан келген кишилер турат. Баткенден келген. Дал ошол Көкташтан жашаган. Каракулжа. Ноокаттан келгендер. Ноокат Каракулжа бар. Каракулжа бар. Рахмат. 5-чи микрофон өчпөйт. Өчпөйт. 5-чи микрофон өчпөйт. Ийгилик, аманчылык жараткан, бизди ушул жолдо жараткан, бул жолдон кылдай кыйшай болот. Эл биз сиз менен